Жалал Абад шаарында жаран стоматологиялык кабинеттен гепатит оорусун жуктуруп алганы тууралуу областык кан борборунда белгилүү болгон. Ал донор болгондуктан 2 ай сайын медициналык текшерүүдөн өтүп, эч бир шек шыба болгон эмес. Акыркы 2 ай аралыгында стоматологиялык кабинетке гана барган. Ал эми кан борборунун жетекчилиги гепатит оорусунун айынан донорлор азайып жаткандыгын айтат. Статистиканы карасак, былтыр бизде 4817 донор болсо, анын ичинен 250-300дөй донорубузда бизде гепатит Б, Цлар чыгып атат да. Ар 2 ай сайын аны текшерип турганбыз. Акыркы жолу ошол тишин жулдурганы барган. Тишин жулдурганы баргандан кийин эле азыр гепатит С чыгып атат. Азыр бүт обследование өтүп атат. Ал ошол убакытта 2 айдын ичинде бизге тапшыргандан кийин канын бир дагы манипуляция жасалган эмес да, укол алган эмес, педикюр кылган эмес, маникюр кылган эмес. Бир эле жалаң гана ошол тиш докторго барган. Ошол тиш докторго барган. Бул жерде мына баягы методом исключения можно еще и определить. Гепатитти жуктуруп алган жаран ачыкка чыгуудан жана тиешелүү органдарга арыздануудан баш тарткан. Анткени жеке менчик стоматология кабинети чыгымдаган каражаттарын төлөп берүү сунушун айтып, өз ара макулдашып алышканы белгилүү болду. Макул дарыларын төлөп берейин деп, ошого мен эме кылбай эле коеюн, мага дарыларын төлөп берет. Сизге макул мен дарыларыңыздын баарын төлөп берейин деп. Областык үй бүлөлүк медицина борборунда быйылкы жылдын 5 айында гепатит оорусунун жугуштуу түрү менен 5 адам катталгандыгын, бирок алардагы оорунун жугуу жолу белгисиз экендигин билдиришти. Оорунун жашыруун белгиси болчу. Эң коркунучтуу ошол. Андан кийин өткөндөн кийин гана оорунун белгилери башталат. Аны аныкташ үчүн эмне кылыш керек? Ошол жерге дарыгер, кайсы дарыгер, тиш дарыгер, Тишебаев, Арстан болсо, Паланчаев, Пастанча. Ошол жерде экинчи жолу катталдыбы ушундай оорулар? Ошондо гана биз баян тиш дарыгердин мойнуна кое алабыз. Мана биринчи случай эмес, экинчи случай, үчүнчү жолу катталып атат. Ошол сенден кетип баратат деп, анын мойнуна коюп, санэпистин көзөмөлдөө борбору барып, протокол акты жазып, анан штраф салат аларгачы. Стоматология кабинеттеринин санитардык гигиеналык абалын областык санитардык эпидемиологиялык борбору көзөмөлгө алышы керек. Бирок алардын колу буту мыйзам менен тушалган. 2021-жылга чейин жеке менчик субъектилерди текшерүүгө албоо боюнча мыйзам бар. Жаңы ачылган стоматология кабинеттеринде ишкердик субъект катары 3 жылга чейин эч бир орган текшере албайт. Мораторий этилди. Бул постановление правительства жеке ишкерлерди жанагы плановый текшерүү жүргүзүлбөсүн. Азыр текшербейбиз. Жылда 2018-де иштегенбиз, текшергенбиз, ал боюнча айтып коеюн. 2018-жылы ошол бардык эмеде турган, учетто тургандарды текшеребиз. Ошондо дагы жаңы ачылган жеке ишкердин объектиси 3 жылга чейин текшерилбейт. Акыркы жылдары жеке менчик тиш дарылоо жайлары көбөйүп жатат. Тартип боюнча стоматологиялык кабинеттерде ар бир жолку колдонулган жабдыктар автоклав жана утилизатор менен тазаланышы керек, болбосо дезинфекцияланбай калат. Бирок чыгармачыл топ баш баккан биринчи жайда эле мындай аппарат жок болуп чыкты. Башка мекемеден пайдаланаарын айтып, алар менен түзгөн келишимин жада калса лицензиясында көргөзө алышпады. Ошол да пол лицензия менен, документтер менен бухгалтеримде да ошону азыр чакты. Дагы бир стоматология кабинетинде дарыгер санитардык талаптарды так сактап жаткандыгын, камерасыз шартта гана көрсөтө аларын айтты. 3 жылга чейин текшерүү болбостугуна ишенип, лицензиясы жок иштеп жаткандыгын да мойнуна алды. Демек санитардык талаптар сакталган менен мыйзамсыз иш алып баргандар жок эмес. Жалал Абад областынын аймагында мындай стоматологиялык кабинеттер ондоп саналышы мүмкүн. Анткени азыркы тапта област аймагында 89 жеке менчик медициналык мекеме бар болсо, алардын 60-ы тиш дарылоочу жайлар. Ал эми аларда санитардык жана башка талаптардын аткарылышы көзөмөлсүз калууда. Роза Акматжан кызы, Мунарбек Анарбек уулу, Жалал Абад облусу, Next TV.